Спорттук оюндар кайрадан кайтып келди. UFC бокс, футбол. Эгер сиз көп акча иштеп тапкыңыз келсе, анда мелбет аркылуу табыңыз. Эң мыкты коэффициенттер сизди күтүүдө. Кече Тайм промокод аркылуу 10 000 сомдон нак чыгарып алыңыз. Ссылка комментарий. Кайсы партияга канча мандат тиет? Тизме. 3.523.532 киши добуш берүүгө укук алган. Ал эми биометриялык каттоодон өтпөгөндүктөн 437 000 жаран шайлоого катыша алган жок. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстанда парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгын жарыялады. Мандаттар тууралуу божомол автоматтык түрдө эсептөөчү системанын санаганы менен добуштардын 94,42%-нын жыйынтыгына таянып жасалды. Келтирилген божомол расмий болуп эсептелбейт. Алдын ала берилген маалымат боюнча 4 партия 7%-дык босогодон өттү. Биримдик 24,45%, Мекеним Кыргызстан 23,95%, Бүтүн Кыргызстан 7,9%, Кыргызстан партиясы 8,76%. Алынган маалыматтын негизинде мандаттар төмөнгүчө бөлүштүрүлөрү болжонууда. Биримдик партиясы 46 мандат, Мекеним Кыргызстан 45 мандат. Кыргызстан партиясы 16 мандат, Бүтүн Кыргызстан партиясы 13 мандат. Болот Спутник Эжи. Соттор эл алдында жооп берет. Биримдик кандай убада менен шайлоодон жеңди? Шайлоодо элдин эң көп добушун алган Биримдик партиясы башкалар сыяктуу убадасын так кесе айтып аткаруу мөөнөтүн белгилеген эмес. Программасы кыскача жазылып, пландарын жалпылап айтышкан. Биримдик демократиялык социализм Евразиялык тандоо саясий партиясы жарандардын татыктуу жашоосун жана эркин өнүгүүсүн камсыз кылган. Социалдык мамлекетти куруу башкы максат экенин айтат. Бул саясий уюм 2013-жылы каттоодон өткөнү көрсөтүлөт. Бирок быйыл эле шайлоонун алдында коомчулукка белгилүү болду. Лидери 6-чакырылышта КСДП партиясынын тизмеси менен депутат болгон Марат Аманкулов. Спутник Кыргызстан Биримдик партиясы берген убадалардын маанилүү бөлүгү менен тааныштырат. Биз демократиялык социализмди жана евразиялык тандоону коомдун социалдык, экономикалык жана саясий турмушунун концепциясы катары кабыл алууну сунуштайбыз. Демократиялык социализм, евразиялык тандоо бул аймактарды, этникалык топторду жана алардын маданиятын бириктире турган идея. Бул интернационализмге жана элдердин достугуна негизделген кызматташтык деп өзүн тааныштырган партия. Медицина жана билим берүү тармагын бардык деңгээлде модернизациялоо зарыл. Медицина тармагындагы саясат мамлекет тарабынан көзөмөлдү камсыз кылууга багытталышы керек. Санариптештирүүнүн алкагында бардык дары-дармектерди жана медициналык багыттагы буюмдарды эсепке алуунун электрондук системасын киргизүү зарыл. Жумушсуздуктун санын кантип кыскартат? Биз жумушсуздукту азайтууда, жумуш менен камсыз кылууга, жарандардын кирешелерин жөнгө салууга таасир этүүчү жана калктын аялуу катмарына жардам көрсөтүүчү сапаттуу, терең ойлонуштурулган социалдык саясаттын үстүнөн иштейбиз. Партиянын социалдык саясаты эмгек миграциясынын санын кыскартууга жардам берет. Ал эми Евразия концепциясынын алкагында тышкы саясаттагы позициясы чет өлкөлөрдө иштеп, окуп жаткан кыргызстандыктардын абалын жакшыртат. Өнөр жай, энергетика, айыл чарба транспорт тармактарын модернизациялоону жөнгө сала турган, ишкердикти жана жеке бизнести өнүктүрүүгө көмөктөшүүчү экономикалык программаны иштеп чыгууну өтө маанилүү деп эсептейбиз. Программада сунушталган экономикалык реформалар жумушсуздук көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган. Судьялар эл алдында жооп берет. Биз коррупция менен күрөшөбүз. Судьялардын мыйзамдын жана элдин алдында жоопкерчилигин камсыз кылууну талап кылабыз. Чиновниктер ачык айкын иштеп калат. Эң маанилүү милдеттердин бири санариптештирүү жана жаңы технологияларды киргизүү, өлкөдө электрондук мамлекетти түзүү. Бул мамлекеттик аппараттын чыгымдарын гана төмөндөтпөстөн, жарандык коом үчүн ачык жана натыйжалуу кылат. Эл интернет аркылуу мамлекеттик кызматтарды пайдалана алат. Санариптештирүүнү жана электрондук мамлекетти өнүктүрүү чарбалык иштерди жүргүзүүнү кыйла жеңилдетет жана экономиканын өнүгүүсүнө түрткү берет. Ошондой эле жөнөкөй жарандарга ыңгайлуу шарт түзүлөт. Чиновниктердин жана мамлекеттик органдардын иштери онлайн көзөмөлдөнүп, толук ачык айкындуулук болот. Алардын жоопкерчилигин күчөтүп, ачык иштөөгө аргасыз кылат. Биримдик партиясынын программасын толугу менен БШКнын сайтынан окуй аласыздар. Булак Спутник Эжи. Ноокатта 95 жаштагы Жамил ата шайлоого катышты. Ноокат районунун Караташ айыл өкмөтүнүн эң улуу аксакалы Жамил Каразаков ата шайлоо тилкесине келип, өз добушун берди. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы маалымдады. Маалым болгондой, ал учурда 95 жашта. Көп шайлоого катышып келе жатам. Ар шайлоодо өнүгүүнү үмүт кылабыз. Мен өз добушумду элибиз ишенгендерге бердим. Кимиси өтсө да эл үчүн иштесин, деди ал.
Булак турмуш KG.